Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem. İza dakhala Ramazan futtihat abwabul cennet ve gulliqat abwabun nar ve sulsiletiş şeyatin. Ramazan kelgende бейіштің eşikteri açılat dedi. Tozoқтың eşikteri жабылат, жана шайтандар кишенделет dedi. Hormatlı туғаным, bu Ramazan ayı başka aylardan ayırması ушул, өзгөчөлүгү ушул. Ramazan ayında Allah Taala бейіштің eşiklerini açtı. Adamlar жакшылыктарды көбөйтсүн деп, көптөгөн сооптуу иштерди кылсын, ибадаттарды кылсын, садакаларды, көптөгөн жакшылыктарды кылсын деп, бейиштин эшиктерин ачып койду. Бул айда тозоктун эшиктерин Аллах Таала жапты. Pendeleri күнөөлөрдөн алыс болсын деп. Pendeleri күнөөлөр таштасын. Бейишке кире турган амалдарды кылсын. Күнөөлөрүн баарын таштап, бузукулуктар таштап, бейишке кирсин деп тозоктун эшиктерин жапты. Шайтандар байланды, урматтуу тууганым. Аллах Таала шайтандарды байлап койду, кишендеп койду. Орозодо ушул пенделер, мусулмандар көптөгөн жакшылыктарды кылсын. Ошол жакшылык кылышына шайтандар тоскоолдук кылбасын. Шайтандар жолун тоспосун деп шайтандарды Аллах Таала бул айда байлап койду. Урматтуу тууганым, ушундай улуг айда жакшылыктарды кылганга жарышайлы. Тооба кылайлы. Өзгөрөйлү. Мурда кандай бир күнөөлөрдү кылып жүргөн болсок, бул айда өзгөрөйлү. Аллах Таала бизди өзгөрсүн деп бейиштин эшиктерин ачты. Өзгөрөйлү тууганым. Бүгүндөн баштап, ушул Рамазандан баштап жашообузду өзгөртөйлү, жакшылыкка бурайлы. Орозодон көптөгөн пайдаларды алып, кийинки орозого чейин пайдаланып, жакшылап жашайлы, урматтуу тууганым. Аллах Таалам баарыбызды өзүнүн бейишине киргизсин, тозогунан сактасын. Ассаламу алейкум.